Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар кандай? Антип эмесе, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн мен силер менен сабак өткөнүмө абдан кубанычтамын. Антип эмесе баарыбыз китеп, дептер, калем сапты алып, ыңгайлуу отуруп алабыз. Балдар, дептерди ачып, бүгүнкү числону туура кылып, өз эрежеси менен жазып алгыла. Баарыбыз сулуу жазууга аракет кылабыз. Жаздыңарбы? Антип эмесе бүгүнкү жаңы тема бак чамда. У меня в огороде. Баарыбыз дептерге бак чамда деп жазгыла. Азаматтар, жазып алдыңарбы? Антип эмесе бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүн биз табышмак аркылуу тил жаттыктырабыз. Өздөштүргөн жашылча жемиш жана мөмө жемиш лексикалары аркылуу байланыштуу кебибизди өстүрөбүз. Жашылчалардын жерде, мөмө жемиштердин бакта өсөрүн билип алабыз. Кырдаал боюнча сүйлөшүүдө сөздөрдү колдоно билебиз. Ырды көркөм окууга машыгабыз. Жашылчаларда адамга пайдалуу витаминдер көп экенин билип алабыз. Биринчи көнүгүү. Баарыбыз китепти ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл бөлөбүз. Көп чекиттин ордуна да мүчөсүн коюп жазгыла. Анда табышмакты мен силерге окуп берейин. Кичине гана сары киши. Өзү жер алдын. Кана чекиттин ордуна кайсы мүчөнү улайбыз? Да. Туура. Демек, алдында. Сакалы жер үстүн. Дө. Азаматтар, кайталап окуйбуз. Кичине гана сары киши. Өзү жер алдында, сакалы жер үстүндө. Бул эмне экен? Бул сабиз. Азаматтар, туура таптыңар. Антип эмесе балдар, жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге тутуп алгыла. Катуу, твёрдый, жумшак, мягкий, жер үстүндө, над землей, жер астында, под землей, ар жылына тигемин, каждый год сажаю, кандай кылып багарын, как ухаживать за ними. Кадимкидей билемин. Я знаю, хорошо. Баарыбыз кайталайбыз. Катуу, жумшак, жер үстүндө, жер астында, ар жылына тигемин, кандай кылып багарын, кадимкидей билемин. Азаматтар, бул сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазып жаттап алгыла. Экинчи көнүгүү. Төмөндөгү аныктамаларга ылайык сөздөрдү таап жазгыла. Балдар, бизге эки вариант берилген. А. Бакта өсөт. Б. Жерде өсөт. А вариантында алма, чие, кулпунай, ашкабак, помидор, сабиз, шабдалы, өрүк. Б вариантында карагат, дарбыз, алмурут, кара өрүк, бадыраң, сарымсак, кызылча, коон. Балдар, бул берилген сөздөрдү бөлүп жазабыз. А вариантына бакта өскөндөрдү, Б вариантында жерде өскөндөрдү. Кана баарыбыз өз алдыбызча дептерге жазабыз. Демек, балдар, бакта эмнелер өсөт? Бакта мөмө жемиштер өсөт. Абдан туура айттыңар. Ал эми жерде эмнелер өсөт? Жерде жашылчалар өсөт. Туура, абдан туура таптыңар. Силер
Абдан акылдуу балдарсыңар. Балдар, 3-чү көнүгүү. Чыпалак бала базарда деген диалогту окуйбуз. Чыпалак бала. Бул пияз канча турат? Сатуучу. Пияз 20 сом турат. Картөшкө, капуста канча турат? Картөшкө 30 сом, капуста 25 сом, бадыраң 40 сом турат. Мага 1 килограмм пияз, 2 килограмм картөшкө, 3 килограмм бадыраң бериңизчи. Мына алыңыз. Канча төлөймүн? 200 сом. Рахмат. Эч нерсе эмес. Балдар, демек чыпалак бала базардан эмнелерди сатып алыптыр? Картөшкө, капуста, бадыраң. Балдар, силер да ушул үлгүдөй кылып өз алдыңарча базарда деген диалогун түзүп сүйлөшкүлө. Анда эмесе 5-чи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул кайсыл жашылча? Тапкыла. Мен окуп берейин балдар, силер тапкыла. 1. Ал кичинекей, сүйрүү, түсү сары, каттуу, жашылча. Жерде өсөт. Бул эмне? А. Өрүк, Б. Сабиз, В. Шалгам. Демек эмне экен? Сабиз. Б варианты туура азаматтар. 2. Ал тоголок, түсү кызыл, жумшак, даамдуу, бакта өсөт. Бул эмне? А. Помидор, Б. Кызылча, В. Алма. Бул эмне экен? Алма. В. Туура азаматтар. 3. Ал чоң, сүйрүү, түсү сары, каттуу, даамы ширин. Бул эмне? А. Алмурут, Б. Кон, В. Ашкабак. Бул эмне экен? Кон. Азаматтар, туура таптыңар. Балдар, анда 6-чы көнүгүүгө көңүл бурабыз. Ырды көркөм окугула. Бакчамда. Анда мен 1-чи окуп берейин. Сабиз, пияз, бадыраң, ар жылына тигемин, кандай кылып багарын, кадимкидей билемин. Кон, дарбыз бир бөлөк, ар сортунан айдагам, жыпар жыты буркурайт, гүлдөрүн көр чайнаган. Балдар, бул ырды да өз алдыбызча көркөм окуйбуз. Балдар, биз бүгүн эмнелерди үйрөндүк? Табышмак окуп, жандырмагын таптык. Жашылча жемиш жана мөмө жемиштерди айырмалап билип алдык. Базарда деген диалогту окуп, сүйлөштүк. Ырды көркөм окуп, үйрөндүк. Азаматтар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Азаматтар, азаматсыңар жакшы. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. 2 жашылчанын атын атабастан сүрөттөп жазгыла. Бул тапшырманы дептериге жазасыңар. Ырды окуп жаттагыла. Бакчамда деген ырды жаттап алгыла. Балдар, азыркы кырдаалга байланыштуу баарыбыз үйдө болушубуз зарыл. Балдар, 1-чи байлык ден соолук. Демек, биздин ден соолугубуз 1-чи орунда турат экен. Мамлекеттин байлыгы эл, элдин байлыгы ден соолук. Ошондуктан балдар, үйдө болгула. Будьте дома. Балдар, ошо менен сабагыбыз бүттү, аягына чыкты. Саламатта калгыла. Силер менен сабак өткөнүмө абдан кубанычтамын.